Менде ушул мыйзамдын 3-чү беренеси боюнча, сиз айтпадыңызбы, мурдакы мыйзамда жалаң гана кыргыз тилинде болуш керек эле. Азыр болсо биз расмий тилде дагы өткөрөбүз деп. Бул эмне үчүн андай максат тилек кылып атасыңар? Бул кыргызча билбей кыйналып атасыңарбы? Силердин Конституцион сотто канча жаран иштейт кыргыздар, улуттуу кыргыздар? Же котормочуңар начар болуп атабы, же айлыгы аз болуп атабы? Эмне себептен кыргыз тилде силер ушундай төбөлөп тепсеп, аны кемсинткен атасыңар да? Конституция да негизи ушу кыргыз тилди сакташ, коргош силердин милдетиңер эле да, биринчи ушу Конституцияда. А силер эмне үчүн кайра тескеринче мамиле кылып атасыңар? Ушуга жооп берип койсоңуз. Биринчиден, Конституциялык сот Конституциянын талаптарын аткарат. Мен жана айтып кеткендей, Конституциянын 5-чи беренесинин 2-чи пунктунда анык көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасында расмий тил катары орус тили пайдаланылат деп. Конституциялык соттун 9 судьясы бар. Алардын 8-и кыргыз, 1-өө орус. Аппаратта негизинен кыргыз специалисттер иштейт. Негизинен кыргыз специалисттер иштесе, эмне үчүн силер кыргызча өткөргөнгө келбей жатат? Биз Конституциянын 5-чи беренесинин талабын аткарып жатабыз. Кылдый жагында жазылып турбайбы? Эми ал жерде жалаң эле расмий тил эмес, соттошкондо башка улуттар да бар да, жалаң эле орус өкүлү эмес. Уйгуру бар, өзбеги бар, думганы бар. Ошолорго орусча тил билбесе сиздер бары котормочуну беришке милдеттүүсүңөр, туурабы? Туура. Кайсы улуттун адамы болсо дагы келгенде кайсы тилде сүйлөгүсү келсе, биз ага мүмкүнчүлүк беребиз. Котормону камсыз кылабыз. Ошону камсыз кылабыз деп атпайсызбы? Бары бир деле башка улуттун тилдеринде камсыз кыласыз, туурабы? А расмий тилдин эмне кереги бар анда? Ошону алып салганга сиз кандай карайсыз? Ал үчүн Конституциянын 5-чи беренесин өзгөртүш керек. Эми бардыгыңар ошол жакта иштеген кишинин бардыгы кыргызча экен. Эмне үчүн кыргызча өткөргөндөн коркуп атасыңар? Биз корккон жокпуз. Биз баарын кыргызча өткөрөбүз. Коркпосоңуз, могу беренени алып салбайсыз, ошого макул болбойсузбу? Башка улуттардын укугун колдой турган берене. Башка улуттардын укугун силер котормочу алып келип коргойсуңар. Бул Конституцияда жазылган, биз эч кимди кемсинте албайбыз, укугун коргоп беришибиз керек. Башка улутка котормочу бар. А сиз ушул беренени алып салганга кандай карайсыз? Урматтуу депутаттар, мындай сөздү улантыш үчүн Конституциянын 5-чи беренесинин 2-чи пунктун анда алып ташташ керек. Ал турганда мен мындай талкууга катыша албайм, кечирип койгула. Бул жерде тилди коргойлук, тил жоголуп баратат, кыргыз тилди сактайлык деген сөз бул этикага жатпайт деген сөзүңүздү мен түшүнбөй турам да. Силер ушундай мамиле кылсаңар, жөнөкөй жарандар элге кыргыз тилинде кандай мамиле кылат? Мен ошону түшүнбөй турам. Мен тил боюнча дагы бир жолу токтолуп айтып кайрылып кетким келет. Мына акыркы оондун окумуштуулардын изилдеп чыкканда караганда акыркы 100 жылда жоголуп кете турган 100 тил бар да. Ошонун ичине эң өкүнүчтүүсү мына кыргыз тили да келет. Бул тил жоголгон деген бул улут жоголгон деген сөзгө тиешелүү да. Акыркы адам жаралгандан бери алып карасак, дүйнө жүзүндө 9000 тил жоголуп кеткен да. Мына акыркы 100 жылда, келерки 100 жылда жоголуп кете турган мына кыргыз тили дагы турат да. Бүгүнкү күнү ойлонбосок, эртеңки күнү кеч болуп калат. Бүгүнкү күнү мына Конституциябызда ушинтип жазып алдык, ошону аткарабыз деп, ушундай мамиле кылып, өз тилибизди өзүбүз жээрип турсак, кыргыз тили жоголуп кетпейт деп ким кепил бере алат? Ошон үчүн мына азыркы оондун окумуштууларынын айтышы боюнча, акыркы 100 жылда кала турган тилдер эле азыркы күндө өсүп өнүгөн тилдер. Эл аралык тилдер. Булар англис тили, немис тили, француз тили, кытай тили. Мына ушул тилдер калат дагы бизге окшогон майда чүйдө улуттун тилдери, майда чула элдин тилдери жок болуп кетет деген өтө чоң коркунуч бар да. Бир жумада дүйнө жүзү боюнча статистикалык данный боюнча бир жумада бир тил жоголуп турат да. Бул тил жоголгон деген эл жоголгон деген сөз да. Ошон үчүн бул жерде биздин жанагы географиялык жайланышканыбыз, мына кошунабыз 1,5 миллиард Кытай турат, 150 миллион орус турат. Бул дагы бизге тилдин жоголушуна түрткү берет. Мына элибиздин астыгы 5 миллион эл деп атабыз, 5 миллиондун жарымы эле кыргыз тил. Жарымысы башка болот. Миграция маселеси мына 1 миллионго жакын элибиз чет өлкөдө жүрөт. Ал жакта жөн жүрбөй жарандыктарды алып атат, үйлөнүп, жайланып атышат. Мунун бардыгы чоң коркунуч да. Ассимиляция болуп атат улутубуз. Мунун бардыгы чоң коркунуч. Ошон үчүн
дагы бир силерди ойлонуп кетүүңөрдү суранар элем да, ошол беренени алып салалык. Мен ошону жалпы депутаттар сиздерден суранат элем. Ушуну буга чейин кандай иштешсе, мындан кийин деле ошондой эле иштей берсин. Бул эч кандай зыяны тийбейт. Буга чейин деле иштеп келген, мындан кийин деле иштей берет. Ошон үчүн жалпы депутаттардан, бардыгыңыздардан суранар элем. Ушул беренени алып салсак, ошону колдоп койсоңуздар. Рахмат бардыгыңыздарга.